Салам достор. Бүгүн 1-күн 13 апрель, дүйшөмбү. Азыр базарга барабыз. Рион базарына авторынака. Сатылбай калган автоунаалар бар да бар бир базардачы. Ошолор жөнүндө силерге бир сыйра маалымат катары видео тартып берейин дегем. Ошо базарга барып көрөйүн дедим. Базарда калган автоунаалар, канча автоунаа бар экенин байкаштырып, анан орточо бааларын байкаштырып, баалары кандай болуп аткан. Ошону бүгүн силерге көрсөтөм. Андыктан баракчага катталганды унутпаңыздар. Ушул баракчада силерге автоунаалар жөнүндө, такси тармагында иштеген айдоочуларга керектүү маалыматты бергенге аракет жасайбыз. Андыктан катталып, видео жакса лайк басып, жакпаса дизлайк коюп, комментарийге ойлоруңарды жазып, ар бир комментариңер бизге маанилүү. Бүгүн өзгөчө аба ырайы жакшы. Күн чакчып тийип турат. Прибордо 22 градус көрсөтүп атат эшикте. Базарда абал кандай көрөбүз. Ушул сыяктуу видеолор кызык боло турган болсо, балким автосалондорду кыдырабыз. Балким ушу шаарда сатылып жаткан унаа базарларын, унаа салондорун көрсөтүп, алардын условияларын десем. Ошондуктан баракчага катталып, албетте түрдө унутпаңыздар. Жана ошондой эле биздин Ордо Яндекс паркында белгилей кетейин. Эгер сиз такси кызматында иштесеңиз, же болбосо туруктуу жумушуңуз бар, бирок эртең мененкисин жумушка чейин жана жумуштан кийин үйгө чейин каттам менен иштеп коем десеңиздер, паркка кош келиңиздер. WhatsApp номерди жаза кетем. Бизге паспортуңуз, автоунаанын документин жана телефон номериңизди жазсаңыз, биз сизди 5 мүнөттүн ичинде каттап, балансыңызга 100 сом салып беребиз. Бизге кошулуңуздар, суранып кетмекмин. Биз тараптан болсо сиздерге көбөйгөн сайын жакшы шарттар түзүп бергенге аракет жасайбыз. Жана ушундай видеолорду көбүрөөк тартып турганга аракет кылам. Ушул ролик көбүңүздөргө жагып, дагы улантып дей турган болсоңуздар, келе жаткан дем алыш күндөрү, жекшемби күнү, воскресенье күнү чыгып, дагы бир сыйра автоунаа көп кезде дагы тартып бергенге аракет кылам. Андыктан орто жолдон дагы биз дагы өзүм ошо автотематика жакта аралашкан үчүн сатылуучу автоунаалар бар. Тааныштарымдыкы мындайча айтканда, алар менен деле алып сатышып жүргөн кызматым бар. Эгер кимдерге кызык болсо, сатылуучу автоунааларды тартып киргизем. Эмне автоунаалар бар, кандай болот, эмне болот, бүт бизде толщиномер, бүт бардыгы бар. Текшерип, автоунааны көрсөтүп, ачык айкын. Жана ошондой эле кимде ким мурабака түрү менен же болбосо рассрочка, автокредит сымал алам десеңиздер, андай кызматты дагы аткарып беребиз. Так, анда эмесе баштайбыз. Мына сол тарапта эле К5 турат. Пробег 112 000 оригинал дейт. 2019 2 газ. 112 000 оригинал менен растаможен, оформлен дейт. 12 900 без вложения в идеальном состоянии деп жазып коюптур. Так. Кыргыз номерде экен ошондо. Кимге кызык болсо, мына баасын 12 900 деп коюптур. Сыртынан караганда так, вот оптикада экен. Көйлөктөрү жакшы. Ичи базовый эле комплектация экен. Алдыңкы ордун жылыткыч жана муздаткычы каралыптыр. Монча руль. Болду, башка эч нерсе деле жок экен. Мен байкашымча автоунаа такси экен. Кимдерге кызык болсо, мисалы ушул сыяктуу эмелери болсо, хромированный болуп могул тарапка чейин кетсе, бул такси кызматындагылардыкы. New Rise болобу, LF болобу, бүт такси кызматында ушундай. Не таксилерде мындай тагылып келген эмес Кореядан. Буну байкап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле не таксиники парокторунда хром жок. Не таксиникинде хром болот да, хромированный болот. Айырмалар мындай сырткы келбетинен айырмасын билем десеңиздер, ошондон карап билсеңиздер болот. Бул жерде New Rise турат, анын баасын да аз айта кетем. Бунунку да такси автоунаа экен, каяктан билип койдук. Ошондой эле ветровиктери турат, жалтырап хромированный алып көргөнүңүздөрдөй. И артында выхлоп жок болот. Не таксиники выхлоп турат бул жеринде, глушители. Таксиникинде выхлоп болбойт да. Бул сырткы айырмачылыктары.
Нюрайс дейт, в родном окрасе дейт, без замены деталей. Пробег 133 000, оригинал. 2019, 13 600 доллар дейт. Кимге кызык болсо. Оригинал. Дөңгөлөктөрү 16 родной. Алдын кордун жылкыч жана муздаткычы бар экен, монитору бар экен. Болду. Башка өзгөчөлүктөрү деле жок экен. Автоунаа жаңы келген экен. Оформление боло элек окшойт, Без вложения в родном эмес жок экен. Оформление болгон болбогон жөнүндө айтылбаптыр. Эгер боло элек болсо, анда бул машина оформлениясы менен 14 000 долларга туруп калат да. Бизнес класска иштейм дегендер үчүн, мисалы, Грандеурлар. Грандеур не такси в родном окрасе дейт. Менде алышнамалар бар. Силер үчүн текшерипсем болот. Просто эси жок, бирөөнүн автоунаасын чукулагым келген жок да. Эгер эси болсо, анда өзүнөн сурап, уруксатпы деп турган, уруксатын алып турган жасайт элек. Көргөнүңөрдөй Грандеур 16 300 дейт. Не такси дейт. Оригинал пробег 131 000 дейт. Мага негизи Грандеур жагат да, ушу 3 кубтар. Мен жеке мага жагат. Ал эместерге кандай билбейм. Бунун дагы алдын кордунун жылыткыч жана муздаткычы бар экен. Пассажирдики дагы бар экен. Мультируль. Кожасы кара эмес, күрөң экен. Шоколадный деп койгон. Арт кордундарын көрө албайм. Комплектациясы бир аз жакшыраак окшойт. Баасын 16 300 деп коюптур. Так, мына ошондой эле К5. Ушул дисклар мага жагат да, эмнегедир. 17 размер дөңгөлөк. Мына айткандай эле көрдүңүздөр, хром турат. Порогунда бул не таксилер. Таксилердин тег хром жок. Тигинтин көрсөтүп өткөндөй. Бул эми не такси. 2019, 2 газ, 99 000, оригинал пробег дейт, в идеальном состоянии. Растаможен оформлен 14 500 дейт. 14 500 долларга болгон, могул жеринде жаракасы бар экен лобовойнда менин көрүшүмчө. Комплектация алдын кордунун жылыткычтары жана водительдин муздаткычы бар экен. Мультимедиасы жакшы. Жакшы мультимедиада турат экен. Кара салондо. Башка өзгөчөлүк деле жок экен. 14 500 доллар дейт. Так, внедорожниктерди көрсөтпөйм. Бизге именно такси кызматына дегенге мен легковойлорду эле тартам. Ошондой эле Hyundai Grandeur дагы кара бизнес класска кирет. 2019 3 газ 160 000, оригинал дейт. Цена 16 000 доллар. Без пробега по КР дейт. Оформлен экен. Так, көргөнүңөрдөй RAV, Семелер Sportage. Кимге кызык болуп ушу сыяктуу болуп тарт десеңиздер, балким эртең деле келип тартып берем. Бирок именно ушундай таксиге эмес, Sportage'терди же мындай унаа керек деп айтсаңыздар, ал унааларды тапканга аракет жасап берем андай болсо. Так, Нюрайс. Корея өлкөсүнүн машиналарын эле көрсөтүп берип турам такси кызматына. 2020 газ, пробег 230 000, оригинал, родной окрас 12 800 дейт. 12 800. Комфорт плюс тарифке кирет. Испат такси экен. Так, ошондой эле мына дагы бирөө. Нюрайс 2022 дейт. Газ, пробег 180, оригинал, родной окрас 13 500 дейт. Көрдүңүздөр, Так, бул жагыбызда дагы бир Нюрайс бар экен. Ак өңүндө 2022 123 000, оригинал 13 900 в родном окрасе дейт. Жантан бери байкасам, в родном окрасе дегендер аябай көп экен. Аябай мындай талшына бермен чукулап үйүм келип атат да, чынында элеби же калп эле жазып коюшту деп. Бирок кайталай кетейин, эсинин уруксаты жок, автоунааны чукулагым келген жок. Эси уруксат берсе чукулап бермекмин. Так, 2019 221 000, пробег 12 900 в родном окрасе дейт. Айтылгандай эле в родном окрасе дегендер көп экен. Бул да испат такси. К5. Бизнес класска дагы Grandeur кара түсүндө экен. 15 300 дейт. 2019 3 газ. Балар байкоотсуздар, Так, бул жерде Camry турат, Camry менен таксовать этиш не стоит го дейм. Бензин менен актабай калат го деген оюм. Так, дагы бир Нюрайс турат. Лед оптикалары менен
Sonata New Rise 2021 дейт, 13300. Растаможен не оформляет, оформлениясына дагы бир $400-500 кетет да, аны плюс эсептеш керек. Бул родной окрас дебептир, балким крашын жерлери бар окшойт. Так, ошондой эле K5 2021 газ 172 12900 деп коюптур. Так, үстүндө эттелүү жазып коюптур. Көбүнчө таксинин үстүн жазап коюшкан экен, мисалы жанагы көрсөткөндөрдүн баардыгы жазалуу экен. Үстүндө конце жазган эмес окшойт. Так, бuyakta Rextonдар турат. Дагы бир New Rise 2022 тартышы перед $12500 дейт, газ. АБН автокредит дейт. Микрокредитканы да реклама кылып кеттим окшойт орто жолдон. Так, спорттейчтер, арка бетте да санаталар бар экен, ал жака да жетебиз. Так, мына K5 хищник морда дегендер 2021 45 000 оригинал дейт. 2 куб бензин дейт. Бензин менен не стоит? Бензиндин кыймылдаткычынын ресурсу газдыкындай болбойт баары бир. Газдын ресурсу миллионник болуп эсептелинет. Жакшы майларын алмаштырып турсаң көпкө чыдайт да. Бензиндики негизи уккам 200 000ге баргандан эле май жеп эметип калат деп. Эми канчалык чын билбейм. Бирок көп жерден уктум ошол сөздү. Ошон үчүн бензинге көп менин рекомендациям жок. Газдыкын мен газ менен иштеген үчүн көрүп жүрөм да. Так, мына K5 2020 тоже хищник 15700 дейт. Пробег оригинал. Оригинал деп коюптур, бирок жазбаптыр. Авто в полной комплектации деп жазыптыр. Хотя биякта панорама жок. Уже полный комплектация эмес да. Проекция жок. Анан эмнесин полный комплектация деп жазды? Түшүнүксүз. Растаможен не оформлен дейт. Так, по кузову вмятиналары бар экен, мындай эле көрүнүп турат. Бул жерде алдыңкы ордунун жылыткыч муздаткычтары бар экен, подогрев руля, электрический ручник, шайба экен. Мультируль. Эми бул комплектация полный эмес да, негизи топтому мунуку полный эмес. Хотя полный комплектация деп жазып коюптур. Так, бул жерде Rextonдар. Rexton деп аркы өткөп окшойбуз. Ал эми бардыгыңыздарга албетте ушундай X5 автоунаасын айдаганга каалап кетем бардыгыңыздарга. Ушундай автоунааларды айдаш эми менин дагы ыялым. Кудайым буйрса, жакынкы араларда балким биз да ушундай автоунааларды айдап каларбыз. Бардыгыңыздар ушундай автоунаа айдап, такси кызмат эмес, жеке бизнес менен иш кылыңыздарды бардыгыңыздарга насип кылсын. Ал эмесе, мына K5 140 000 пробег 2021 12 ай дейт. 2 газ, свежепригнан, оформлен дейт. Эми топтому жөнөкөй эле экен, менин көрүшүмчө. Так, биякта Subaru'лар турат. Subaru'лар да аябай жакшы автоунаалар. Тоо ташка айдагандарга мыкты да. Так, мына Sonata 2019 291 дейт. Телефон номери кимге кызык болсо жазып кетем. АБН микрокредиткада иштеген балдарга атып иштеген окшойт, рекламаларын таштап кетишиптир бардык көп саткан эмелерге. Так, Carnivalда үй бүлөлүк автоунаа аябай жакшы. K5 2019 161 000 оригинал 2 бензин дейт. Сразу эле кетели, бензинди, конечно, кайра айтайын, сунуштабайм. Так, Grandeur 2019 160 000 баасын договорная деп коюпту. Ушун договорная дегенде канчага берет? Ушуну жазгандар негизи түшүнбөйм да. Баасын жазып койгон соодалаша бербейби. Договорная дегенде баары бир келишпейт да. Арзандыраак сурап койсо негизи. Ошондуктан негизи эме кылса болмок. Так, кимге кызык болсо, мисалы комфорт класска кирет, Avanti 150 000 километр менен 2019 родной окрас 1.6 дейт. 11 500 сурап атыптыр хозяйына. Кимге кызык болсо, жазып көрүп кеткиле. Компактный тыкан автоунаалар да. Так, Grandur'дун жаңысы 2021 дейт. 2.4 гибрид дейт, в хорошей комплектации, камера 360, 16 900 дейт. О 360 бар экен, 16 900, бирок мага эмнегедир ушунун мордасы жагы бербейт да.
Менин жеке оюм. Так, Sonata 11600 дейт. 2019 2 газ оригинал в идеальном состоянии дейт. Пробег канча экенин жазбаптыр, бирок оригинал дейт. Так, K5 2019 14. Родные детали, пробег 92, состояние идеал дейт. 14 миңге сатып жатыптыр. Не такси. Так, New Rise карасы 2022 газ автомат 12 8 родной окрас дейт. 290 миң оригинал дейт. Испат такси. Так, это карнивалдар. Ошондой эле мына бул жерде Sonata 2019 270 миң пробег менен. Расход 7 литр деп коюптур. 2 газдыкы канча 7 литр болсун. Бир жагы эле 12-13 литр болот да. 11900 сурап жатыптыр. Мен билбейм, мен эмем тажрыйбам боюнча 7 литр деген нереально го. 2021 300 миң оригинал пробег, 2 газ 12800 дейт. Родной окрас дейт. K5'тер. K5 Sonatалар аябай эле көп экен. Дагы бир K5. Так, не такси 2017 дейт. 12800 сураттыр. 157 миң оригинал, 2 газ автомат без сложений. Все детали родные дейт. 2017 жылкы автоунага 12800 сураттыр. Көбүрөөк сурап атат го дейм бул жылына. Эми хозяин барин деп коет эмес, бирок айткандай. Stonic бе? Kia Stonic. Ама бул K3 кечиресиздер. K3 1.6 бензин. Комфорт класска тоже кирет. Кимге кызык болсо 11800 дейт. Мен бул жакта бүт эле идеал состояние деп жазышыптыр. Аны бирок текшериш керек. Ошондой эле Avante ак түстө 2019 1.6 бензин 11500 мини торг дейт. Rexton, Carnival, Santa Fe, Sorento жаңысы. Так, Chevrolet дейт. Буларды чын айтканда сервистеги балдар, иштешип жүргөн балдар айтышат ушу. Chevrolet менен Samsung SM6ке жоло ойлогойсула бирок машиналар дейт да. Силерге да мен уккан сөзүмдү айта кетейин. Avante 2019 1.6 бензин 10900 дейт. 207 миң оригинал пробег. Так, бул бизде Accord 2019 дейт. Гибрид 17900. DN8 2019 2 газ автомат 161 миң оригинал 14500 дейт. Kia Ray дейт. Мына могул доставкага прям өлчү машина экен да. Мен өзүм лизинг компанияда иштеп жүргөндө ушундай автоунаа келип калып бир айда айдап жүрдүм. Мыкты машина экен. Мага жакта шаарчы болот. Эми дальнийге албетте тартпайт. Шаарчы бирок жакшы эле унаа экен. 153 миң пробегде 7200 сураттыр. Бир куб бензин дейт. Kia Ray. Так, бул жерде K3-ни өтүп кеттик. K3 11200 2019 10 ай 41400 оригинал пробег дейт. Пробег аз экен. Чында оригинал болсо $11200 дейт. Свежак из Кореи деп жазып коюптур. Жанында Spark турат $6900. 2017 бир куб бензин 92 миң оригинал пробег менен дейт. Ушундай коралловый өңүндө экен. Hyundai Avante 10900 дейт 2019. Бул автоунан булар мисалы комфорт класска өтөт. K3 менен Avantелер. Spark эконом. Так, Genesis турат. Genesis мен иштегендерди көрө элек мачын айтканда. Мына SM7, SM6 дегендер. Ушуларда бул QM6. Kia кайсын соғып калды, бул Stonic'тин жаңысы же билбейт экенмин. K5 12900 2018 2 газ 166 миң километр дейт. Растаможен не оформлен дейт. Кимге кызык болсо, мына карнивалдар, Sportage, Optima'ны карап ойлогуш керек. Бензиновый двигатель болот. Так, эки рядты кыдырдык. Эгер сиздерде ошо 300 миң болобу, 400 миң, 500 миң болобу, колдон келсе насый албай эле, кредитке жакын жолобой эле, акча жетчү автоунаа алсаңыздар болот. Ошол автоунаа менен такси кызматын болобу. Эми колдон келсе жеке иш кылыңыздар.
же бир жумушка орношуңуздар, таксинин деле өзүнүн оорчулугу көп. Аны таксисттер билет. Жолдо жүргөндө эле бул оңой иш эмес. Азыр бул жерден бир катарды тартып кеткенге аракет жасайм болушунча корейцтерден. Жана ошону бүгүн сиздерге көрсөтөм. Эгер туура көрсөңүздөр, анан памятты бошотуп, балким эртеңден келип дагы калганын тартып кетип берем. Ошондой. Так, мына бул жакта Hyundai Grandeur Panorama крыша экен, $17,500 сурап жатыптыр. 184,000 2.4 гибрид дейт. Гибридный автоунаа экен. DN8 2019 150,000 пробег оригинал. 13,500. Не такси дейт. Кимге кызык болсо, DN8дер. Так, бул жерде New Rise 13,600 2 газ 150,000 пробег оригинал дейт. 17-ci дөңгөлөктөрдө экен. Так, Grandeur боз түсүндө. Мокрый асфальт деп койчу эле. 2019 2.4 бензин дейт. 13,400. K5 126,000 пробег менен 2019 2 куб жирная комплектация 13,600 дейт. Бензин экен бирок. Аябай кыялдан айтып атсам бензин экен да. Так, Spark эконом класска иштейм дегендер үчүн $7,800 2020. Sonata New Rise 2019 2 газ 12,900 дейт. Автомат. Так. Жерде DN8 2019 2 газ 95 родной окрас, 95% родной окрас дейт. Хороший комплектация 13,400 дейт. Кимге кызык болсо. Так, Kia K7 капкара экен. 2019 3 газ 170,000 пробег оригинал. Хорошая комплектация 15,500 дейт. 15,500 сурап жатыптыр. Дискалар сонду, ушул дискалар да мага жагат. Так, топтому боюнча алдыңкы орундун пассажир өкүнүкү жылыткыч муздаткыч, электроручник. Так, шторкасы бар экен. Кыскасы даже эме бар экен, панорамасы бар экен. Комплектация чын эле жакшы экен да. Проекция жок экен, бирок андан башка көп нерсе бар экен. 15,500 сурап жатыптыр. Так, Avante 160,000 2019 11,500. Так, K5'тин хищниги. Цвет прям отуруп турушкачы, өзүнчө матовый сыяктуу көрүнүп атат көзгө. Мына проекция бар экен. Гибрид дейт. 2020 2 куб гибрид 159,000 $16,500 дейт. Проекциясынан бери бар экен. Өңү чынында эле хищник экен да. 360 камералар бар экен. Чынында мощный экен. Так, DN8 2019 Prime Premier дейт. Комплектация $14,200. Объем 2 куб деп коюптур. Бирок гибрид экен. 2 куб гибрид. Уна DN8 K5 2 куб газ 13,700 128,000 пробег оригинал дейт. Дагы бир Spark. Кимдерге кызык болсо, 81,000 пробег менен $7,000 дейт. $7,000. Так, Santa Fe K3 11,500 2020 1.6 бензин 155,000 пробег менен дейт. K3'төр комфорт класска кирет булар. Avante K3 Avante 1.6 бензин 2020 12,000 сурап. Ак түсүндө. Дөңгөлөктөрүн жакшыраак жууп койсо болмок экен. Мен оюмча. Бир аз дөңүн бузуп коюптур да, ошонусу. Так, New Rise. Мында өңү жакшы экен. Дискалар да соң экен, 18. New Rise 2019 2 бензин 14,900 дейт, 79,000 оригинал пробег. Бензин дейт. Бензин болбосо эле. Билбейм, балким бензинди жакшы деп каларсыңар. Көрүп көргүлө. 16,000ге K5 дейт. Хищник. Так, DN8 K5 бактырсылыйдан 13,200 DN8 2019 2 газ 195,000 пробег менен дейт. K5 ак түсүндө 2 бензин 14,000 дейт.
Ошондой эле бул жакта Nitaxi K5 газ 376 000 оригинал пробег дейт. Nitaxi дейт, бирок пробег аябай көп экен. Nitaxi 376 000. 2019 2 литр газ родной окрас дейт. Срочно $12,500 дейт. $12,500 срочно сатып атыптыр. Так, бул SM6-терди рекомендация бербейбиз. K8 кимге кызык болсо, мына K8 бар экен. Билбейм, чынында машинага отуруп көрбөп турмун. 1.6 гибрид дейт. 190 000. K7'nin жаңысы. Соң көрүнөт 13,500. 375 000 пробег оригинал. $13,500. 13,500. Почему бы нет? 2021 жылкы бизнес-класс K7. Саната 10,600. 290 000 пробег менен. Не оформлен дейт. Оформление турат го, ошондо номер башка бирөөнкү. Так, K3 2019, 102 000 оригинал пробег, 1.6 11,800 дейт. Так, биякта кроссоверлер экен. Ар жагында жеңил автоунаа деле жок экен. Кыскасы ошо туугандар. Тилекке каршы телефондо память толуп атканына байланыштуу бүгүн ушуну менен бүтүрүүгө туура келип атат. Кимге бул рубрика жакса, эгер ушундай кылып дагы тартып кетчи десеңиздер, бул базарда, Риомдо автоунаа көп калыптыр. Мисалы, мен бул жактан канча 3 ашып кетсе 4 ряд кыдырдым окшойт корейстердин катарынан. Тилекке каршы ошо память толбосо дагы тартып берет элем. Бүгүнчө ушуларды монтаж кылып көрсөтүп берген аракет жасайм сиздерге. Ал эми ушундай кылып сиздерге жакса, ушундай автоунааларды дагы карап бер десеңиздер, эртеңби башка күнү дагы келип тартып кетебиз. Эгер бул рубрика туура келип, тартканың туура болуп атат, жакшы тартып атасың, молодец дей турган болсоңуздар, анда выходной күнү дагы жекшемби күнү колдон келишинче воскресенье күнү чыгып, автоунаа көп кезинде тартып бергенге дагы аракет кылып көрөм. Андыктан базардагы абал ушундай. Так, ошентип бүгүнкү базарды дагы аяктадык. Видео кимге кызык болсо, дагы маалымат керек, дагы көрсөтүп бер десеңиздер, анткени мен базардын 3төн 1 бөлүгүн эле көрсөттүм. Дагы улант биз көргүбүз келет десеңиздер, эртең болобу же бүрсү күнү болобу келип дагы тартып көрсөтүп кетем. Бардыгыңыздарды Ордо таксопаркка кошулууга чакырып кетем. Комиссия болгону 1,5%, регистрация катары бонус 100 сом салып беребиз. Акча чечип алууда проблема жок. Number One тиркемеси аркылуу 24 саат бою чечип алсаңыздар болот. Жеке өзүңүздүн каалаган банк картаңызга же электрондук капчыгыңызга которуш керек десеңиздер, WhatsAppка жазасыздар, биз которуп беребиз. Аны менен эч кандай көйгөй жок. Ошондуктан бардыгыңыздарды биздин паркка чакырып кетем. Бүгүн базардын 3төн 1 бөлүгүн деп айта турайын. 3төн 1 бөлүгүн көрсөткөнгө аракет жасадым. Корея автоунааларын. Бул жакта кытайларды көргөн жокмун, балким кытайлар башка тарапта болчу. Эми болсо башка күнү дагы келип ошолорду тартып бергенге аракет жасайм. Электромобилдерди таксиге туура келчү. Корея унаалары ошол. Өзүм негизи ошо 2-3 жылдан бери Корея унаалары менен иш алып барган үчүн, Корея унаалары менен такси кызматында элдерге да алып бергенге жардам берип жүргөм. Ошондуктан Корея унаалары боюнча мен мындай тажрыйбам көбүрөөк болгон үчүн Корея унааларын көп көрсөттүм да. Анда эмесе бүгүнкү видео бүттү. Бүгүнкү ушул видеого дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Кандай болду? Ушундай видеону улантканга туура келеби же улантпай эле коеюнбу? Андыктан эгер видео жакса лайктан басыңыздар, жакпаса дизлайк коюңуздар. Ойлонуңуз менен комментарийге бөлүшө кетиңиздер. Ошону менен кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.